Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүнкү лекциябыз жазуучу жана Кыргыз Республикасынын баатыры Төлөгөн Касымбековдун өмүр чыгармачылыгы жана анын белгилүү романы болгон Сынган кыш жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Төлөгөн Касымбеков Аксы районундагы Ак Жол кыштагында 1931 жылы 15 январда туулган. Орто мектепти бүтүп, 2 жыл баштапкы мектептерде мугалим, Кичи Ак Жол айылдык советинин жооптуу катчысы болуп иштеген. Төлөгөн Касымбеков Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 1957 жылы бүтүргөн. Ал балдар адабияты боюнча редакциянын редактору. 1960-1973 жылдары Ала Тоо журналында бөлүм башчы, жооптуу катчы, башкы редактор болуп иштеген. 1973 жылы Кыргыз СССР Министрлер Советинин басма, полиграфия жана китеп соода боюнча мамлекеттик комитетинде башкы редактор болуп иштеген. Кыргызстандагы бөлүмүнүн башчысы болуп дагы эмгектенген. Төлөгөн Касымбековдун эң алгачкы чыгармасы Кичинекей жылкычы деп аталып, ал 1952 жылы Советтик Кыргызстан журналына басылып чыккан. Жазуучунун Адам болгум келет повести 1965 жылы Советский писатель басмаканасында орус тилинде басылып чыккан. Ал эми белгилүү Сынган кылчы романы биринчи жолу орус тилине которулуп, андан кийин Советтер Союзунун бардык элдеринин тилине которулган. Башкача айтканда 15 союздук республиканын элдерине которулуп, ошолорго жетип турган. 1980 жылы Прогресс басмасы тарабынан романдын англис тилинде варианты жарык көргөн. Дагы башка чыгармаларынан Төлөгөн Касымбековдун 19-кылымдын ортосунан баштап 20-кылымдын башына чейин баяндаган Кел, Чапкын, Баскын, Кыргын деген романдарды жазган. Белгилүү жазуучу 1959 жылдан тартып СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. 1986 жылы Кыргыз эл жазуучусу наамын алган. 1993-94 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын эл депутаты, тил, маданият жана билим боюнча улуттук аралык парламенттик комиссиясынын жетекчиси жана Эркин Кыргызстан Жазуучулар союзунун башчысы болгон. Ал эми жазуучунун сыйлыктары жөнүндө кеп кыла турган болсок, Төлөгөн Касымбековдун көп жылдык эмгеги жогору бааланып, Лениндин туулган күнүнүн 100 жылдыгына карата каарман эмгеги үчүн медалы менен сыйланган. Кыргыз СССРынын жогорку советинин ардак грамотасынын дагы ээси. 2005 жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн Кыргыз тили төш белгиси, даңк медалдарына татыктуу болгон. 2001 жылы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланган. 2006 жылы мамлекеттик Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Токтогул атындагы сыйлыгына ээ болгон. 2006 жылы Кыргыз эл баатыры наамын алган. Ошондой эле Ак Шумкар деген сыйлык менен да сыйланган. 1998 жылы Руханият эл аралык ассоциациясынын сыйлыгы берилген. Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков 2011 жылы балдар 17-июнда 80 жашында дүйнөдөн кайткан. Ал эми Сынган кыш жөнүндө токтоло турган болсок, 19-кылымдын экинчи жарымындагы түштүк кыргыздардын көп кырдуу турмушун Фергана, Алай, Андыжан, Аксы багытындагы уруулардын жашоосун, саясий социалдык абалын чагылдырган Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылчы романы улуттук көркөм сөз өнөрүбүздө тарыхый темада жазылган жаңы типтеги биринчи роман болуп саналат. Төлөгөн Касымбеков тарыхый принциптерди мыкты өздөштүргөн, дидактикалык ой жүгүртүүгө жөндөмдүү, жаратылышынан нукура сүрөткөр жазуучу болуп саналат. Автор кыргыз элинин бир кылымга жакын тарыхын тереңден өздөштүрүп, ар түрдүү окуялардын мазмунун, маңызын мезгил талабына жараша даңазалап ачып көргөзүп,
Анын негизинде кокон бийлигинин тушундагы эл турмушун, хан ордосундагы түрдүү кагылыштарды, алардын адам тагдырында ойногон ролу, кыргыздардын Россиянын курамына өтүүдөгү себептерин ачып берүүгө жетишкен. Романда адамды, ал жашап жаткан коомду, андагы адамдардын мамилелери жана башкалар терең психологиялуу, ынанымдуу чечмеленет. Ошондой эле романды окуганда сөздүн күчүнүн канчалык экенин баамдоого болот. Оюбузду бекемдөө үчүн балдар, романдан бир үзүндү окуп берейин. Баягы Шералыны хан көтөрүшкөндөн кийин үстүндөгү чом кийимин чечтирип, чокойун маңдайына илдирип, Нүсүп бей мурда даярдап койгон кымкап чапанды жаптырып жатып, көпчүлүккө угуза: Шералы, мына карагым, эми сен журт эгесисиң, журтка кайрымдуу бол, бурадарга күйүмдүү бол, акылдуунун тилин ал, көздүүнүн артынан ээрчи. Чокойду колун сунуп көрсөтүп: тетиги жаман чокой, Шералы, тааныйсыңбы ошону? Ал сенин чокоюң, ал сенин өткөн күнүң, Шералы. Ошол өткөн күнүңдү, ошол карыптыгыңды эч качан унутпа, күндө көрүп отур. Ал алтын такка чыгарган күчтүү кудуретти сага күндө эстетип турсун. Кара баштуу адамдын өмүрүнө, калың тайпа журттун тагдырына ойлук кылганыңда бул чокой дайым маңдайыңда болсун. Бул сени көптүрбөсүн, эсирбесин деп сүрөттөгөн балдар. Романды окуп чыккандан кийин чыгармадагы бардык карама-каршылыктар, бир уруу эл менен экинчи бир уруу элдин ортосундагы кандуу кагылышуулардын, чабышуулардын келип чыгышы көпчүлүк учурда хан ордосуна байланыштуу экени көрүнүп чыгат. Мындайча айтканда, хан ордосу алдым-жуттумдардын, бийликке умтулган мансапкорлордун, ал үчүн ар кандай жаман жорук жоосундарга чейин барган амалдарын, зөөкүрлүктөрүн байкайбыз. Бул болсо 19-кылымдагы кыргыз журтчулугунун, кыргыз коомчулугунун жүзү, реалдуу турмушу. Шералыны хан көтөрүүдө кара баштуу кишини курмандыкка чалып Нүсүп, кийин ошондой эле нарктагы өлүмдү өз башынан кечирет. Ал эми Нүсүптү өлүмүнө күнөөкөр болгон Мусулманкул дагы тагдыры жөнүндө деле ушундайды айтууга болот. Анын өлүмү тууралуу автор Карышкыр сыяктуу аёону билбеген бул катуу адам аёо дегенди билбей өлүмдү карышкырча кабыл алды деп сүрөттөйт. Келтирилген ушул мүнөздөмөнүн өзүндө эле Мусулманкулдун нечен адамдардын өмүрүн кыйган аеосуз ташбоор адам экенинен кабар берип турат. Романда идеялардын кагылышы ар түрдүү турмуштук кырдаалдарда терең драмалуу сүрөттөлүп, ар бир учурда каармандардын жан дүйнөсүн, психологиясын ачууда кызмат өтөшү сюжеттин динамикалуу болушун шарттаган. Эң чоң тарыхый мезгил сүрөттөлсө да, автор окуя кубалап, кирди-чыкты эпизоддорду сүрөттөп окурманын тажатпайт. Романда бардыгы зарыл, ар бир көрүнүштүн өз орду бар. Чынында, Сынган кылыч кыргыз романистикасында адам, коом тагдырын органикалык биримдикте, жогорку көркөмдүктө чагылдырган бирден бир мыкты роман болуп саналат балдар. Ал Төлөгөн Касымбековдун чыгармачылык мүмкүнчүлүгүн эле ачып көргөзбөстөн, кыргыз улуттук көркөм сөз өнөрүнүн тарыхый чындыкты көркөм иликтөө мүмкүнчүлүгүн кеңири ачып берген этаптуу чыгармалардан болуп калган. Тарыхта мына ошондой орду бар чыгарма болуп саналат. Бүгүнкү мен дагы бир силерге айтайын дегеним, азыр баардыгыбыз үйдө отуруп, убакыттын ушундай болуп атканына байланыштуу убакытты туура пайдаланып, китеп окушуңарды аябай көптөн көп суранат элемиз балдар. Убакытты туура пайдалангыла, китепти көбүрөөк окугула.
ушул Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романын окуп чыксаңар, бул биздин тарыхыбыз, 19-20 кылымдарда кыргыздардын басып өткөн тарыхы балдар. Сөзсүз окушуңарды суранат элем. Болуптур, көңүл бурганыңыздарга рахмат.